Кыргыз-тажик чек арасында окуучулар мушташты. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында окуучулар ортосунда массалык мушташ катталды. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Билдирүүгө ылайык, окуя кечээ 23 сентябрда саат 13:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участогунда болгон. Маалымат боюнча кыргызстандык 8 класстын 4 окуучусу мектептен кайтып келе жатканда Тажикстандын 11 класстын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгон. Натыйжада кыргызстандык 4 окуучу жабыркап ооруканага жеткирилген. Кийин кыргыз окуучулардын атасы жана туугандары балдары ур токмокко алган тажик окуучулардын экөөсүн жана алардын ата-энелерин ур токмокко алышып, эки тараптан 20-40 чакты тургундар топтолушкан. Окуя катталгандан кийин Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жана тиешелүү укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Баховадин Бахадурзода жетектеген тажик делегациясы менен жолугушуп, маселенин жеринде карап, жыйынтыгында эки тарап өз аймактарында түшүндүрүү иштерин жана укук бузукчулукка жол берген жарандарды мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу боюнча иш жүргүзүүнү макулдашты. Учурда чек аралаш аймактарда коомдук саясий абал тынч, жагдай укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы 244 жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өттү. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия алдындагы парламенттик шайлоодогу үгүт иштерине катышуу үчүн 244 жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет басылмаларын каттады. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирет. Анын ичинде 152 жалпыга маалымдоо каражаттары, 92 интернет басылма. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул ирет аралаш система менен өтүп, 75 партия жарышка катышуу ниетин билдирген. Учурда бир мандаттуу округтардан чыккан талапкерлердин арызы кабыл алынууда. 1 октябрдан баштап пенсия жогорулайт. 1 октябрдан тарта пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүгү индексациялоо жөнүндө токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоонун жыйынтыгы менен жалпы пенсиянын орточо көлөмү 6248 сомду түзөт. Бул пенсиянын көтөрүлгөнгө чейинки орточо көлөмүнөн 8% жогору, 455 сомду түзөт. Белгилесек, жогорулатуу суммасы ар бир пенсионердин пенсиянын өлчөмүнүн көз каранды болот. Өткөн жылы пенсиянын жалпы өлчөмү жашоо минимумунан төмөн болгон пенсионерлер категориясы үчүн пенсиянын базалык бөлүгү 110% индексацияланган. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, өткөн жылы пенсионерлердин төмөнкү жашоо минимуму 4785 сомду түзгөн. Асылбек Жээнбеков дагы 2 ай камакта болот. Бүгүн 24 сентябрда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңешинин депутаты Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын карады. Жыйынтыгында сот депутатты камакка калтырды. Тактап айтканда, сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Жээнбеков дагы 2 ай, 30 ноябрга чейин УКМКнын абагында камакта болот.